Эми акыркы мезгилдерде өзүңүздөр билгендей ар кандай окуялар болуп атат Кыргызстанда. Андан ошо окуяга байланышкан ар кандай көз караштардын кагылышуусу болуп кетти. Бирок ошого карабай биз кыргызбыз. Ар дайым кыргыз маданияты, улуттук маданиятты күйүш керекпиз. Муну сакташ керекпиз. Кылымдан бери калыптанып келатат. Ошону кийинки урпактарга өткөрүп бериш керекпиз. Эки нерсени айткым келип турат бүгүнкү күндө. Биринчиси улуттук маданият, анан экинчиси дүйнөлүк маданият. Улуттук маданиятта биз баягы кыргызды кыргыз кылып келген бүгүнкү күндө маданиятыбыз анан тилибиз да. Ошол маданият тилибизди кийинки урпактарга өткөрүүдө ар бирибиз чоң бир кызмат өтөш керекпиз, күнү түнү дебей. Бирок ошол эле мезгилде дүйнөлүк маданиятка ачылыш керекпизби, ачылбаш керекпизби деген суроо туулуп атат да. Бул жерде көз караштарды ар кандай айтылганда, биз кыргыздын маданиятын, улуттук маданиятты коргой турган болсок, анда дүйнөлүк маданиятка ачылбай калабыз, дүйнөлүк жакшылыктардын баарын албай калабыз, караңгы эл болуп калабыз деген сөздөр чыгып атат. Бул андай эмес. Улуттук маданиятты коргоо менен дагы дүйнөлүк маданиятка ачылып атабыз, ачылыш керекпиз. Биз баягы дүйнө кичирейип атат, аламдашуу процесси болуп атат дүйнөдө. Ошол мезгилде дүйнөдөн жакшы нерселерди алыш керекпизби? Алыш керекпиз. Европалыктардын жакшы жактары боло турган болсо, аларды алыш керекпиз. Кытайлардын жакшы жактары болсо, аларды алыш керекпиз. Япондордун жакшы жактары болсо, аларды алыш керекпиз. Арабтардын жакшы жактары болсо, аларды алыш керекпиз. Жана бирок ошол эле мезгилде өзүбүздүн улуттук каада салтыбызды, үрп-адатыбызды, маданиятыбызды сакташ керекпиз. Ошону биз баягы элге жеткирип, ошону жаштарга жеткиргенге азыркы учурда аракет жасап атабыз. Мына жакшы бир үлгү. Мен ар дайым айтып атам. Кечээ мына Кыргызстан менен Жапон өлкөсүнүн ортосунда бир жакшы футболдук мелдеш болду. Ошол футболдук мелдештен кийин Жапон тарап өзүнүн баягы жагын, отурган жагынын баардык таштандыларын терип кетсе, биздин кыргыз жаштарыбыз аны көрүп өзүнүн жагын терип кетти да. Бул жакшы нерсе да, жакшы үлгү. Мына ошондой жакшы нерселерди мен ойлойм Кыргызстандагы кыргыздардагы алып келип, өзүбүздүн маданиятыбызды байытыш керекпиз. Бирок ошол эле мезгилде алар менен кошо жанагы ыплас нерселер кирип кете турган болсо, аларды бөгөттөп, аларга баягы тоскоол жаратып, жакшы жактарын гана алганга биз аракет жасаш керекпиз деген ойдомун. Ошондуктан баарыңыздарды ушундай кыргыз деп, кыргыздын кийимин кийинип, кыргыздын салты деп жүргөнүңүздөргө чоң ыраазычылык билдирем.